mamleketlik tilinin hukuku zakon yüzünde bekitildi. 1989 жылдын 23-сентябры Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү даталардын бири. Бул күнү Кыргыз ССРнин жогорку советинде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы ыйгарылган. Ал учурдагы элдин маанайы мыйзамды иштеп чыккан топтун башында тургандардын бири филолог Сыртбай Мусаевдин күнү бүгүнкүдөй эсинде. Кабыл алынды дегенден кол чабуудан аплодисменттен зал жарылып кетебиз деген. Бул бир. Экинчи маселе ошондо чыгып алып эле элдин баардыгы азыр кала таянтына барган. Бирин-бири тааныганы дагы, бирин-бири тааныбаганы дагы, бирин-бири куттуктап, бирин-бири кучактап, калпагын көк кыргытып, көздөрүнөн кубанычтын жашы келип, анан таң аткыча ушул жерде массалык эс алуу, майрамдоо болгон. Андан бери 29 жыл өттү. Ошол кездегидей мамлекеттик тилдин урматына массалык сайраңдоо уюштурулбаса да, бүгүн Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда салтанат өткөрүлдү. Кыргыз тили мамлекеттигибиздин белгиси, элибиздин ынтымагынын, биримдигинин негизи, көнөрбөс руханий казынабыз. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, тил улуттун автопортрети менен бейнеси. Ошондуктан биз мамлекеттик тилибизге болгон камкордугубуз аркылуу мамлекетке болгон мамилебизди да билдиребиз. Салтанаттуу иш-чарада кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошкон тилчилер, мамлекеттик кызматкерлер сыйланды. Алардын арасында жазаларды аткаруу кызматында эмгектенген 24 жаштагы орус улутундагы Сергей Горбатов да бар. Ал кыргыз тилинде суудай сүйлөп, документтерди да мамлекеттик тилде толтурат. Кыргыз тили билсе жакшы да, любой жерде, любой жака барганда негизи хотя бы элементарный сөздү да билиш керек да. Кыргыз менен өзүн жазып, өзүн толтурам, ошону кыйналбай эле. Бирок мамлекеттик тил жогорку макамына карабай, тагдыры татаал, оош-кыйыш жолдо келе жатат. СССРдин эпкини менен кулдук философия сиңип калган атка мээрлер арасында билим берүү мекемелеринде анын баркы көтөрүлбөй жатканы жашыруун эмес. Мына Бишкек шаарында 11 мамлекет тилде бала бакча бар. Албетте бул аз. Бирок аралаш тилдеги бала бакчалар абдан көбөйүп атат. Биз азыр ошол орус тилиндеги жана аралаш тилдеги бала бакчаларга талап коюп атабыз. 50% деп. 50%дан расмий тилде, анан мамлекет тилде билим беришин, таалим тарбия өткөрүшүн деп. Эне тилдин кадыр баркын көтөрүп, аны өнүктүрүү үчүн 1998 жылы президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия түптөлгөн. Тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы да иштөөдө. Ага ылайык кийинки жылдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тилди билүү деңгээли текшериле баштайт. Эгер сынактан жылып өтпөй калса 3 ай мөөнөт беребиз. Андан кийин алардын кызмат абалы жөнүндө маселе каралып калышы мүмкүн. Ал эми 20-жылы алар В1 деңгээлиндеги сертификатка ээ болуш керек. А 21-жылы В2 деңгээлде сертификатка ээ. Өлкөдө иш кагаздары 2015 жылдан кийин кыргыз тилине өтө башташы керек. Бирок бул иш азыр солгун жүрүүдө. Анткени менен адистер кыргыз тилине болгон кызыгуу жана тилди өнүктүрүү аракеттери көп жылдардан бери бир улуттун гана өкүлдөрүнө таандык көрүнүш катары каралып келет дешет. Кыргыз тили маселеси айрым учурларда саясатташып да кетери белгилүү. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.